Bunun özgөчөлүгү эч кандай бир мындай кооптоону дагы жок да. Бул жерде мына берде пульт управлениясы менен каалаган температураны берип койсок болот. Бул шуулдаган добуш 30 метр тереңдиктен тартылган суунун үнү. Ал дароо ысытылып, имараттын жылытуу тутумуна жиберилүүдө. Жер алдындагы суу түтүктөр аркылуу жабдыкка келет. Жабдык сууну 70 градуска чейин ысытылат. Андан кийин жылуулук түтүктөр аркылуу имараттын ичине бирдей тарайт. Мындайда электр кубаты ашканадагы муздаткычка кеткен кубаттуулуктай эле сарпталат дейт башкы демилгечи. Мынакей калың турбалар булар жерден келген суу анан ушул келип туруп бул системага кирет. Бул система аркылуу айланып туруп кайра могул турба менен артка чыгып кетет. Бул сууда эч бир граммдык эч кандай сууда булганбайт. Кайра эле ошол суунун ичин негиздей берет. Болгону ошол 10 градус жылуулугун кичине бул алат, жердин жылуулугун. Ошону 70 градуска бул ысытып берет. Тутум жер алдындагы суу азын-олук электр кубаты менен гана иштейт. Энергетика адистери да бул ыкманын үнөмдүүлүгүн ырасташат. Былтыркыга эле айтып кетсем 80 000 киловатт жакса саатына 301 000 сом төлөндү жергиликтүү бюджеттен. Быйылкы жылга прогноз жанагы жылуулук насосту орноткондон кийин коэффициент полезного действия деп коет. Ошонун алкагында 22 400 киловатт болот экен. Акчасы болсо 86 000 сом болот. Бул жерде разницасы 215 000 сомго чейин жергиликтүү бюджеттин акчасынан үнөмдөп атабыз. Мындай ыкма 1958 жылы ойлонуп табылган. Европа баш болгон өнүккөн өлкөлөрдө колдонулуп эле келет. Ал эми Талас облустунда биринчилерден болуп бул бала бакчага 1 ай мурун орнотулган. Киребериш жерге чейин жылуу, мына бул жакка чейин эшигибиз ачылып турат азыр, жыпжылуу. Бул айыл өкмөттүн бюджетине да аябай эконом болот экен. Дөнөкөй өзүбүздүн азыркы иштеп аткан тенде 90 киловатт тенде койгондо 170 сом жагылса 1 саатта. Буну колдонгону эсептеп көрдү. Буда 17 сом жагылып атат да. Бул арыз тарабынан эң башкысы ошо 6 миллион 495 000 сом бөлүнүлсө, жергиликтүү бюджеттен болсо 1 миллион 306 000 сом, 695 000 сом анан ишке ашып атат. Долбоор өзү уникалдуу долбоор болуп атат. Эң биринчиден ошо социалдык объекттерге киргизилген. Бул долбоорду биз дагы башка социалдык объекттерге жайылтып көрсөтмө катары колдонсок болот. Кең кол айыл өкмөтү ушул эле бала бакчада дагы бир долбоорду ишке ашырууну көздөп жатат. Анда күн энергиясын колдонуу менен бакчаны толук өз алдынча электр жарыгы менен камсыздоо каралган. Салика Сариева, Илхан Арыстанбеков, Ала Тоо 24, Талас облусу.